Алып баруучулукту үйрөнүп жүргөнүңүздө бир жакта 3 ай курс окуган экенсиз. Ооба. Ал курсту эмне үчүн үйүңүздөгүлөргө айтпай окугасыз? Үйдөгүлөр кандай кабыл алат? Менин жашым да уже анда 28 жашта болчу. Тойдо отуруп ошол тойго бир аз маанай жок барганбыз негизи. Жеңер менчи. Анан кийин барып тойдо отуруп алып баруучунун мага мындай маанай жакканда, ошо менде жок нерсе ал кишиде бар экен. Анан көрүп отуруп, ушинтип мындай маанайын карачы сонун деп анан кайра карап отуруп анан кызыккам. Мен да ушундай алып баруучу болсом. Деги эле бала кезден бери ушундай кыялым бар болчу. Экранга чыксам дегенчи. Анан ошол алып баруучу болсом деп анан кийин эртеси эле тапкам, ошо окуй турчу жерди табып, анан кийин ал жерден окуп, анан үйгө айтпай тургам. Үйгө эч кимге айтпай тургам, только келинчегим билчү. Анан окуп бүтүп алайын, анан кийин кичине той алып барып баштайын, анан айтам депчи. Анан ошентип билбей, эч ким билген эмес, анан кийин Жок, айткандан уялдыңызбы же айтсаңыз урушат беле, кандай болчу? Эми чоңоюп эле калган бала болсоңуз. Жок, мен эми биздин үй бүлөдө негизи кандай кабыл алат деген ой болгон да. Анткени биздин үйдөгүлөр инженерлер, дарыгерлер. Биздин жет атаңанда чыккан эмес мындай талантты деп. Анан кийин кандай мен өзү юрист болчумун да. Анан куруучу юрист болчумун. Анан мындай баягы кайрылышка, поворотко кайрылып кеткенге мен баягы үйдөгүлөр кандай кабыл алат деп ошондо кичине оорчулук болгон. Айтпай тургам, бирок окуп бүткөндө анан бүтүрүү кечесине чакыргам баарын.